Мына ушундай биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте эмне үчүн биз турак жайыбызды камсыздашыбыз керек, ошол эле учурда айдоочулардын жоопкерчилигин дагы эмне үчүн биз камсыздандырышыбыз керек. Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз Атайын студияга конок чакырганбыз. Бүгүн биздин студияда конокто мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу башкармалыгынын жетекчиси Актан Турунбеков конокто. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Дегенде ыраазычылык билдирем эфирге келип бергениңиз үчүн. Эми алгачкы суроом ошол мамлекеттик камсыздандыруу уюму боюнча бир аз бизге түшүнүк берип айтып өтүңүз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзү 2015-жылдан бери иш алып барат. Бул түзүлгөнү 2015-жылы өзүңүздөр билгендей турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы кабыл алынган. Ошол мыйзамды ишке ашыруу аткаруу негизинде биздин уюм түзүлгөн. Ушу дээрлик 10 жылдан бою өзүнүн иш аракетин алып келүүдө. Буюрса быйыл жылдын аягында 10 жылдык маарифебизди белгилейбиз деп турабыз. Бирок ушул жылдардын негизинде биздин уюм ошол турак жай менен гана кала бербестен камсыздандыруунун башка дээрлик башка түрлөрү менен дагы уруксаат жанагыдай лицензияларды алды. Ошол боюнча дагы бизде дээрлик азыркы убакытта дээрлик 31ге жакын камсыздандыруу түрү менен иш алып бара алабыз. Анан эми негизи ошол турак жайды милдеттүү камсыздандыруу ар бир үйгө бирдей эле баа коюлабы, региондордо, аймактарда баасы бирдейби, анан кайсыл учурда кандай жаратылыш кырсыктарында биздин турак жайыбызды биз баягы милдеттүү камсыздандыруу полисин алган болсок, ошол полисти ала алабыз деген да. Бул турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу негизинен айыл жергеси жана шаар жергеси болуп гана бөлүнөт. Айыл жергесинде бул камсыздандыруу 600 сомду, бир жылга 600 сомду түзсө, шаар жергесинде 1200 сомду түзөт. Бул баага биздин кардарлар ошондой кырсык болгон учурда айыл жергесинде 500 миңге чейин, шаар жергесинде 1 миллион сомго чейин ошо келтирилген чыгымдардын ордун толтуруп, ушу камсыздандыруунун жардамы менен толтуруп алса болот. Бул камсыздандыруу турак жайга табигый кырсыктардан, өрт коркунучунан же ошол болгон өрттү өчүрүүдө келген ошо суудан болгон өчүрүүгө колдонулган суудан болгон чыгымдардын ордун толтуруп берет. Бул ордун толтурууда дагы мамлекет аркылуу, өкмөт аркылуу бизге өзүнүн атайын ошо келтирилген чыгымды эсептөө үчүн методикасы тастыкталып түшүрүлүп берилген. Ошол методика боюнча келтирилген чыгым саналып, ошо эгер эрежелерге туура келсе орду толтурулуп берилет. Демек, шаар жергеси, айыл жергеси деп эле бөлүнөт. Үйүң чоңбу, кичинекейби, 2 кабаттуу айырмасы жок, баарына бир жылга 600 сом төлөйт. Туура айттыңыз. Ооба, айыл жергесинде бир жылга 600 сом, шаар жергесинде 1200 сом түзөт. Эми канча жаран негизи 2025-жылда ошол өзүнүн турак жайын милдеттүү түрдө камсыздандырды, маалыматы жетиштүү болуп атабы же тескерисинче? Буга чейин дээрлик бул камсыздандырылган турак жайдын бардык турак жайынга ортосунда 10% гана түзүп келген, 10%дан көптө ашкан эмес. Бирок акыркы убакытта ошо камсыздандыруунун ушул түрүнө өкмөт тарабынан, жетекчилик тарабынан жакшы чоң көңүл бурула баштады. Ошонун негизинде турак жайды камсыздандыруу боюнча дагы элге, калкыбызга көп ушундай массалык маалымат каражаттары аркылуу болобу, интернет ресурстар аркылуу ушундай маалыматтар таратылып, аларга жеткирилип, биз ойлойбуз ошонун жардамы менен азыркы убакытта дээрлик 25% официалдуу түрдө катталган турак жайдын 25% камсыздандыруу келишими түзүлгөн. Мисалы негизи айтам да, табигаттын кырсыгы күтүүсүз келет. Шамал, сел жүрүшү мүмкүн, же болбосо катуу борон чапкын болушу мүмкүн, көчкү жүрүшү мүмкүн, жер көчкү жүрүшү мүмкүн. Мына ушундай жаратылыш кырсыктарында биз өзүбүздүн турак жайыбызды алдын ала камсыздандырып алсак, мына ушул келтирилген кесепетти, зыянды мамлекеттик камсыздандыруу уюму чыгымын төлөп берет деген. Ооба, туура сиз айттыңыз. Ошол камсыздандыруу келишими түзүлгөн маалда ошол
ушул табигый кырсыктардан эгерде турак жайга чыгым келтирилсе, ошол келишимге ылайык, ошо мыйзамга ылайык ошол төлөмдөр жүргүзүлөт. Эми кийинки суроом ОСАГО полиси боюнча болсун. Негизи ОСАГО полиси деген эмне? Анан биз маалыматыбыз боюнча унааны эмес, айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыруу, Ооба, бул туура маалымат. ОСАГО деп коебуз, бул автоунаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу да. Эгерде ал өзүнүн ошо автоунаасы менен баратып, жол кырсыгына кабылып, бул үчүнчү жактарга келтирилген чыгымдар да алардын өмүрүнө болобу, ден соолугуна болобу, же мүлкүнө келтирилсе, ошол эгерде ошол жол кырсыкты күнөөлүү деп ушул автоунаа ээси табылса, ошо келтирилген чыгымдар ошол келишим аркылуу, камсыздандыруу келишими аркылуу ордо төлөнүп берилет. Бул үчүнчү жактарга төлөнөт, жоопкерчилиги камсыздандырылат. Эгерде айдоочу ошол ОСАГО полисин алса, анан кандайдыр бир кырсыкка кабылганда ошол компенсация кандай төлөнөт? Бул эң негизги, бул компенсация төлөнүшүнүн негизги бул орусча айтканда требованиясы деп коет. Ошол бул эгерде ошол кырсыкта ал ошол айдоочуну күнөөлүү деп өзүнчө табылса, өзүнчө ошондой документтер табылса, ошол боюнча үчүнчү жактарга келтирилген чыгым мыйзам боюнча бир автоунаага келтирилген чыгым 150 000 сомго чейин. Эгерде ошо үчүнчү жактардын өмүрүнө, ден соолугуна чыгым келтирилсе, бир адамга 300 000 сомго чейин ошондой компенсация төлөнүп берилет. Бирок бул дагы бир кырсыкта жанагы автоунаалар боюнча 3 автоунаага чейин коюлган. Ошо бир кырсыкта ошондо 450 000 сомго чейин автоунааларга, мүлккө келтирилген чыгым төлөнүп берилет. Жакшы экен. Анан негизи ОСАГО полиси дагы бул милдеттүү камсыздандыруу, мисалы 1-июлга чейин милдеттүү камсыздандыруу полисин алгыла деген маалымат айтылып жатат да. Ооба, бул негизи өзү бул мыйзам кабыл алынганда эле бул милдеттүү түрдө камсыздандыруу болуп эсептелинет, милдеттүү түрдө кабыл алынган. Бирок ал милдеттүү түрдө кабыл алынган менен бул мыйзамды аткарбай койгондон же камсыздандыруу келишимин түзбөй койгондон эч кандай чаралар азырынча көрүлгөн эмес. Жанагыдай физикалык жактарга. Буга чейин жөн эле гана юридикалык жактар, жана чет элдик жарандар гана милдеттүү түрдө камсыздандырууга тийиш болчу. Эгерде ошондой камсыздандыруу келишими жок болсо, аларга ошондой айып пул салынып, чара көрүлмөк. Буга чейин биздин элибизге, калкыбызга, физикалык жактарга андай айып пулдар азырынча каралган эмес. Бирок сиз айтып өтүлгөндөй 1-июлдан баштап ошондой айып пулдар күчүнө кириши күтүлүүдө. Ошондон баштап, эгерде 1-июлдан баштап камсыздандыруу келишими жок болгон айдоочуларга ошондой айып пул салынышы мүмкүн деп күтүлүүдө. Мисалы, турак жайды милдеттүү камсыздандырууда айыл жергеси, шаар жергеси деп гана бөлүнөт экен. Унааларды камсыздандырууда баасы бирдей эмес болуш керек. Да, ооба, бул унааларды камсыздандырууда баасы абдан бөлүнөт. Ал эң биринчи базалык тариф болуп 1680 сом эсептелинет. Ага жагы бир 5 коэффициент кошулат. Алар коэффициенттер ошо автоунаанын түрү, автоунаанын кыймылдатчы күчүнүн күчү, дагы ошо айдоочунун айдоо стажы, өзүнүн жашы, дагы ошо автоунаанын техникалык кароосу барбы же жокпу, ошого сыяктуу коэффициенттер кошулуп отуруп, эми орточо эсеп менен биз ойлойбуз 2000 сомдун тегерегинде болот. Бир жылга камсыздандыруу келишиминин баасы 2000 сомдун тегереги. 1600 сомдон баштап 2000 сомго чейин. 1600 сомдон баштап ошондой коэффициенттер кошуп отуруп 2000 сомдун тегереги болот. Бул бир жылдык төлөм. Бир жылдык төлөм. Анан эми бирок социалдык тармактарда, тагыраагы интернет айдыңында ОСАГО полисинин бизге кереги жок болчу деген айдоочулардын нараазычылыгын дагы көп угуп калган учурларыбыз болду да. Негизи чындыгында канчалык кереги бар? Эми чындыгында болгондо өзүңүздөр көрүп тургандай, жолдо транспорт каражаттарынын саны күндөн күнгө көбөйүүдө, жол кырсыгынын саны дагы ошого жараша көбөйүүдө. Ал жол кырсыгы болгондо өзүң эч нерсе жаманчылыкты ойлобой келатсаң, бирөө эле сени сүзүп
өзүңдүн айдап бараткан транспорт каражатыңа болобу же ден соолугуңа болобу бирөөлөр чыгым келтирсе, алардын аркасынан кууп алардан ошондой компенсация алуу кыйынчылыкты түзүп атпайбы, өзүңүздөр билесиз. Ошол кыйынчылыктар болбос үчүн ошондой, эгерде өзүң да коюп алып, эгерде ошондой чыгым келтириш керек болуп калса, чыгымдардын ордун толтуруш керек болуп калса, ошондой камсыздандыруу ушул АСАГ деп коебуз, АСАГ камсыздандыруусу да абдан керек. Анткени ошол жанагы коомдогу социалдык чыңалуулардын дагы болтурбоосун, ошо жол кырсыгына кабылган айдоочулардын бири-бирине ошондой катуу айтып ошол жерде турбасын, алардын ордуна ошо камсыздандыруу компаниялар, эки жактын камсыздандыруу компаниялары эле бири-бири менен ошондой алыш бериштерин бүтүрүп алсын деген ойдо ошондой мыйзам киргизилип, мыйзам эми ошондой аткарбасы үчүн ушуну айыппул кирүүсү күтүлүүдө. Негизи бул АСАГ полиси башка чет мамлекеттерден алынган да. Ооба, бул ушундай камсыздандыруунун бул түрү автоунаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу. Биз ойлойбуз дээрлик гана биздин өлкөдө гана азырынча ишине кире элек. Анткени бүт кошуна өлкөлөрдө аны алыскы чет өлкөнү айтпай эле болот. Аларда бул мурдатан бери эле кирип, мурдатан бери эле иштеп, уже баардык өзү күчүнө кирип, калкта уже көнүп, анга моюн сунуп калышкан. Анан эми ошол эгерде АСАГ полисин алса, кандайдыр бир кырсыкка учураса, айдоочу ал жерде кечке талашып тартышпай эле унаасын токтотуп коюп, же болбосо баягы убактысын коротпой эле кете берет. Анын ордуна компания өзү, компаниянын өкүлдөрү келет ошол кырсык болгон жерге. Ошол бул негизи жоопкерчиликти камсыздандыруу болгондуктан, бул жоопкерчиликти ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин мен жоопкермин деп айтуу болбойт. Бул ал жоопкерчилик өзүнчө атайын органдар, кызматтар тастыктайт. Ошондуктан эгерде ал бул камсыздандыруу келишими түзгөн маалда, эгерде ал ошондой жол кырсыгына кабылса, ошону атайын ошо кызматтарды ошол жерге чакырат, жол ГАИ кызматтары болобу, ошол менен бирге биздин дагы адистерибизди чакырып, ошол жерден ошол бүт керектүү процедуралар аткарылат. Ошонун негизинде жанагыдай ким күнөөлүү деген официалдык түрдө документтер чыккан негизи, ошол документтердин негизинде ошол каралып, төлөмдөр жүргүзүлөт. АСАГ полисин алган айдоочуга канча сомдук төлөм компенсация төлөнөт? Бул жоопкерчиликти камсыздандыруу болгондуктан, ал ошол келишимдин ээсине төлөмдөр жүргүзүлбөйт. Ал ошол үчүнчү жактарга. Ошо үчүнчү жакка канча төлөп берет компенсация? Жанагы эгерде өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген чыгым болсо, адамдар жака өмүрүнө жана ден соолугуна чыгым келтирсе 300 миң, бир адамга 300 миңге чейин, 300 миң сомго чейин. Эгерде мүлкүнө чыгым келтирилсе, бир автоунаага 150 миң сомго чейин ошондой келтирилген чыгымдар төлөнүп берилет. Эгерде айдоочу кайсыл бир унааны сүзүп кокустатып алса, анда 150 миң сомго чейин. Ошол сүзгөн унаага 150 миң сомго чейин компенсация каралган. Мынакей, эми түшүнүктүүрөөк болду окшойт. Эгерде мисалы мен Кудай жүзүн ары кылсын, бирок эгерде сиздин унааңызды мен сүзүп алсам, мени күнөөлүү деп табылсам, атайын органдар тарабынан, анан демек мен сиздин унааңызды оңдош үчүн, мен эгерде полис алган болсом, 150 миң сомго чейин сиздердин компания төлөп берет. Ооба. Туура. Жакшы экен. Көпчүлүк учурда биз мынакей шаарда, жол тыгында эки унаа бири менен бири кагылышып кетип, анан кечке ошол жерде ыз чолгондорун көп көрөбүз. Анан сен төлөйсүң, мен төлөйм, унааны сен оңдотуп бересиң, жок, мен оңдотом деп эле уруш талаш болуп эле баягы жолдо туруп алып эле жол тыгынын жарата беришет го. Ушундай учурда демек бизге АСАГ полиси сөзсүз түрдө керек болот экен. Талашып тартышпайт экенбиз. Эгерде биз күнөөлүү болгон болсок, күнөөлүү деп табылсак, 150 миң сомго чейин ушул компания төлөп берет экен. Эми эң акыркы суроом, акыркы табигый кырсыктарда, мисалы Нарында, Көлдө болду, селдин кесепеттери болду. Анан азыр турак жайды камсыздандыруу боюнча мына ушундай селден, шамалдан, жер көчкүдөн коргоо үчүн түшүндүрүү иштери айылдарда, аймактарда болуп жатабы дегеним. Ооба, бул да жакшы туура суроо болду. Анткени биз ошол маалымат таратууда ошо жергиликтүү
бийликтер өкүлдөрү менен тыгыз иштешебиз. Ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте ошо калк арасында ушул камсыздандыруунун бул түрү жөнүндө, камсыздандыруу бул түрүнүн керектиги жөнүндө көп маалыматтар таратууга аракеттер кылынууда. Дагы айта кетчү нерсе, өкмөт тарабынан дагы ошондой жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да атайын ошондой тапшырма да берилген. Биздин уюмга ошондой маалымат таратууда өзүнүн көмөк көрсөтүү жөнүндө ошондой тапшырмалар берилген. Ошолор менен биз тыгыз иш алып барып, ошолор менен маалымат таратуу ишин алып барабыз. Анан эми негизи ушул 2025 жылдын жыйынтыгы менен канча айдоочу ОСАГО полисин алды, анан кырсыкка учураган канча айдоочунун жоопкерчилиги корголуп, канча сом төлөнүп берилди дегеним да? Андай маалыматка токтолсок, эгерде 25 жылдын 4 айынын жыйынтыгы боюнча ошо автоунаа ээлесинин жоопкерчилиги боюнча биздин уюм менен 24 миңге жакын айдоочу келишим түздү. Бирок алардын ичинен кээ бирөө кыска мөөнөткө түзүлгөн келишимдер да бар, кээ бирөө көбүнчөсү 1 жылга түзүлгөн келишимдер да бар. Алардын ичинен болсо төлөнүп берилгендер болсо ушул 25 жылдын 4 айынын жыйынтыгы боюнча 96 ошо жол кырсыгы боюнча ошондой компенсация төлөнүп берилди. Ушул автоунаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча 96 кырсык болуп, ошол төлөнүп анын ичинен 65 Бишкек шаары боюнча, 23 Чүй областы боюнча, Талас боюнча 1, Ош боюнча 1, Нарын областы боюнча 4, Көл боюнча 2, ошондой болуп бөлүнөт. Демек, Бишкек шаар боюнча жол кырсыгына кабылган айдоочулар көп экен. Бул эми ооба, анткени өзүңүздөр көргөндөй Бишкек шаары эң көп автоунаа Бишкек шаарында жүрөт эмеспи. Ошондуктан бул көп жол кырсыгы Бишкек шаарында катталат. Ошол Бишкек шаарында ушундай чыгымдар болуп, бизде ошентип камсыздандыруу келишими түзүлгөн болсо төлөмдөр жүргүзүлөт. Эгерде айдоочунун мүмкүнчүлүгү жетпей жатса, ошол 2000 сомдун тегерегиндеги акчасы жок болуп жатса, бөлүп камсыздандырса болобу. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз го, толук эмес камсыздандыруу дагы бар. Жок, тилекке каршы камсыздандыруунун бул түрү боюнча бөлүп төлөө каралган эмес. Анткени бул камсыздандыруу келишими түзүлгөндөн кийин биз ал келишим боюнча өзүнчө атайын резервтерди түзүшүбүз керек. Даяр акча пулду камдап даяр турушубуз керек. Эгерде ошондой кырсык болсо, ошону тез арадан төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болуш керек. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып, сизге эркин микрофон берейин. Телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Же болбосо дагы бир тактай турган маалыматыңыз болсо, тактоо иретинде айтып койсоңуз болот. Ошол дагы эле айтып өтчү нерсе, мисалы ошол автоунаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу 1-июлдан баштап келишим жок болсо айып пулдар киргизилет деп атпайсыз. Ошондуктан ошол 1-июлдун келишин күтпөй, ошолго чейин эле өзүңүздөр үчүн келишимдерди түзүп алышын өтүнөбүз. Анткени ошо 1-июлда биздин кеңселерде ошондой кишинин көптүгүнөн көпкө күтүп калыштары мүмкүн болот. Ошондуктан ал убакытты күтпөй өздөрү мурунтан эле ошол жөнүндө ойлоп, камсыздандыруу келишимин түзүп коюу жөнүндө баардыгын чакырат элек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте табияттын кырсыктарынан өзүбүздүн турак үйүбүздү милдеттүү камсыздандыруу боюнча, ошол эле учурда айдоочулардын жоопкерчилигин коргогон ОСАГО полис боюнча түз эфирде сүйлөштүк. Бүгүн бизде конокто камсыздандыруу уюмунун камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу башкармалыгынын башчысы, жетекчиси Актан Турунбеков болду. Биз болсо мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүнү соңуна чыгарабыз. Көрсөтүүнү мен Жазыл Кудайбердиева алып бардым. Аман болуңуздар.